Электр энергиясына болгон тариф саясатынын долбоору 14-мартка чейин коомдук талкууда. Эгерде долбоор колдоо тапса, март айынан тарта электр энергиясына болгон баа 1 сомго көтөрүлөт. Мурда абонент 1 киловатт-саат энергия үчүн 77 тыйындан төлөсө, эми анын тарифи 23 тыйынга кымбаттайт. Бул тармактагы каачылыктан алып чыгуу үчүн электр энергиясынын наркын жогорулатуу зарыл экени айтылууда. 22 жылы 7 миллиардтан ашыкча дефицит менен чыктык. Бул дефицит кактан пайда болду? Эмнеге ушундай көп каражаттарда биздики дефицит жетиштик болгон себеби эң эле биринчиси бул биздин жалпы республика боюнча потреблениянын объемубуз көбөйүп атат. Экинчиден уже 22 жыл бул уже 2-3 жыл болуп атат, биздин маловой деп болуп атат. Муну менен катар электр кубатын пайдалануу лимити 700дөн 1,5 миң киловаттка көтөрүлөт. Андан ашык керектөө болгон учурда 2 сом 16 тыйындан эсептелет. Бирок тоолуу аймактарда, анын ичинде климаттык шарты катаал Нарын облусунда лимитке чектөө коюлбайт. Жаңы долбоорго ылайык 1 сомдон төлөм жүргүзүлөт. Жалпы Нарын облусу боюнча 65 миң абонент бар. Анын ичинен жеке кардар 61 миң абонент. Буга чейин болуп көрбөгөндөй керектөө ушунчалык көп болду быйылкы кыш убагында. Бирок ошондой болсо дагы биздин энергетиктердин күчү менен Кудай буйрса элибизде эч кандай авариялык бөлүнүү кылбай, аман эсен мына буйрса кыштан чыгып келе атабыз. Тарифти көтөрүү керектөөчүлөрдүн 2 категориясына тиешеси жок. Алардын бири аз камсыз болгон үй бүлө үчүн электр кубатын колдонуу эски баа менен калат. Тагыраагы мурдагыдай эле 50 тыйындан төлөшөт. Эгерде белгиленген лимиттен ашып кетсе, анда башкалар сыяктуу эле 2 сом 16 тыйындан төлөшү керек болот. Ал эми энергияны көп талап кылган объектилер, анын ичинде куюу, тоо кен, алтын казуу ишканалары өндүрүүчүлөр үчүн тариф 5 сом 4 тыйын өлчөмүндөгү нарк сакталат. Электр энергиясына болгон тарифти көтөрүүдө элдин пикири кандай? Сурамжылоо жүргүздүк. Айрымдары жарыкка болгон бааны жогорулатууну туура десе, кээ бири каршы экенин айтты. Ушул 1 сомго көтөрүп койсо, мисалга, экономдо пайдаланып калмакта. Мунучу азыр мына жылыткычты саябыз, тегинтебиз 77 тыйын менен Кудайга эле шүгүр. Нарын дарыясынан кестер курулуп өмөт аткандан кийин өсүштөн болуп аткандан кийин өсүшкө арзан болгону жакшы болот. Пенсиялар көбөйдү, айлыктар көбөйүп атат. Анын үстүнө мына көрүп атпайсызбы, токтогондо суу аскалганда эле чоң проблема башталат. Анан мен оюмча туура 1 сомдон бүт элдин баардыгы макул болот болуш керек. Анткени электр жабдыктарын жаңыртканга, ошону колдогонго жаңы кестер салына баштатат. Ушуга акча керек да. 1 сомго көтөрсө, болгон продукты көтөрүлөт, кайра таксиге жол көтөрүлөт, баары көтөрүлөт атпайбы мындан. Ал эми мен оюмча ошо мурунку баа менен эле калтырса жакшы болот эле бизде. Энергетика министрлигинин маалыматы боюнча электр энергиясын кымбаттатуунун себеби ушул калыпта кете берсе, тармакты биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Себеби өлкөдө өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы Токтогулда жеринде 21 тыйын болгону менен келтирилген чыгымдар кошулуп олтуруп 2021-жылы 1 киловатт-саат электр кубатынын өздүк баасы 1 сом 39 тыйын болсо, быйыл 2 сом 18 тыйынды түздү. Демек тармак быйыл өзүн өзү актай албай электр энергиясын сырттан импорттоого мажбур болду. Айжамал Болот кызы, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкөдеми, Нарын шаары.